Assalamualaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keci kanalının kattalıqçылары. 9 август 2022 жыл Жалабат Базар Коргон 5 жон айына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсөтүүчү өспүрүм бар екен. Бұл өспүрүмдөн сіздерге айтып кете турган болсок, Сургоёндун уруктарынан жакшы аттардын уруктарынан деп айтылып калды. Эми сіздерге толук маалыматын биздин сатуучубуз берет экен. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Bunu эми жаш деп калдыңар да, жаш болгондо канча азыркы убакта? Жашы канчада? 3 жашар. 3 жашар, бышты, Уругу Сургоёндуку деп калдыңар. Неме? Атасы айыл 5 жоондор полный тааныган ат Сургоён линиясынан. Ошондон аз деле ушул жакта жүрөт, чоңоюп калды, өтө чоң. Айгыр, Бунун бою канча чыгып калат экен азыр? Бою 1,50 чыгып калат. Жаңачма Байталдын немеси болчу, баласы. Ошого сал кичинерээк болуп калган. Бирок өтө жакшы. Мына кыймылдары, жүргөндөрү жакшы элеби? Өтө жакшы. Тарбия кылса бир улактарда жакшы бир жарап бергидеби? Буну тарбиялаган болсо, теке улакты алат. Улакка кичине бою жетпей калса керек. Ушул жаш балдар үйрөнөм деген болсо, ушул ошолорго өспүрүмдү алып алса, жакшы ат болуп берет деп айтып кетет. Негизи эле Жалабат өрөөнүнөн ушул Сургоён дагы башка жылкылар чыккан. Эң негизгиси ушул Сургоёндун уруктары жакшы чыгып, жакшы жарап жүрөт улактарга. Андыктан сиздер дагы ушул Сургоёндун уругунан алам деп издеп жаткан болсоңуздар, ушул өспүрүмдү көрсөңүздөр болот. Азыркы убакта 3 жашар. Негизи эле бул кыргыз жылкылары мына ушундай өтө чоң болбойт, бирок көздөгөн жерге барып, улактарда көздү ача турган аттардан болуп чыгат. Андыктан мына ушул өспүрүмдү дагы көрсөңүздөр болот. Азыркы убакта ден соолуктары ичип жегендери кандай болуп атат? Өтө коро. Коробу? Салганын жейт экен. Өтө жакшы. Мындай сиздерге жакындан бир кабак баштарынан көрсөтөлү. Көкүрөк жакшы жаныбарда. Мына ушундай алдыга чыгып турган көкүрөктөрү да улактарда көп байкап калдыбыз. Аттар жакшы жарап жүрөт. Така жаңы эле болгон окшойт, Така бүгүн кактырдым. Бүгүн кагылды, Кандай жоош эле турду? Жакшы. Негизи мындай өзүң жаш экенсиң, өзүң эле карайт болушуң керек, булат. Ооба, өзүм карап, бизден эч ким деле неме койт экен. Туугандарыбыздан эч ким. Өзүң атка кызыккан. өтө сон. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгер жаккан болсо, ушул өспүрүмдү дагы өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр деген үмүттөбүз. Алдыга бир бастырып коелу, Чат аяктарынан көрүп койсоңуздар болот. Бери карат басырат. Жакшы. Сиздерге дагы мына жакындан ушул баштарынан, мына жерлеринен айтып кете турган болсок, мындай как баш деп коет да, ити жок. Мына ушулар өтө жакшы жыйындарга жарап жүрөт, жакшы аттардан болот деп калчу эле. Мына ушул аттан биз көрүп турабыз. Жакшы, эми кыскача маалыматын бердик. Анан эми ушул жаш жигит өзүң атка кызыгып үйдөн мен эле чыгып калдым дедиң да, эми бул быштыны, бул өспүрүмдү эмнеге сатып жатасың азыр? Бир себеби бардыр, Буну үйдө ат караган эч ким жок, эч ким кызыкпайт. Битте мен кызыгып өзүм карайт. Булун кылычы. Шуну неме кылып мен окууга тапшырдым эле быйыл. Ошо эч ким каралбай калды. Эле жок болуп калды экен. Эле жок, өзүм улакчы чыгат элем экен ушул ат мененчи. Болбосо кармап ушул атты энчи кылып улакка чабам деген ойлор бар эле. Ичим күйүп кетти экен. Жакшы, эми насибине буйругу кимге буйруган болсо ошолго кетет болуш керек. Алдыда сен окууларыңа да ийгилик каалайбыз. Жакшы ийгиликтерди жаратып жүр дейбиз. Бул аттын эми баасы канча коюйн деп атасыңар? Бул ат чоң деле эмес. Жакын эке 130 деп койдук. 130 миңге коюп атасыңар, Жакшы кардар келсе сүйлөшүлөр болобу? Жакшы мамиле кылса, жакшы сүйлөшөбүз. Өтө сон. Эми бышты деп калдык да, бул быштын тишин бир көрүп коелучу. Эгер алыста биздин көрүүчүлөрүбүз көрөм деген болсо, тишини билем деген болсоңуздар, жакшылап көрүп алсаңыздар да болот. Өзү жоош эле экен,
Өте сонун. Демек бир эле киши такалап койт экен, э? Өте сонун. Эми бир эки бастырып, мүмкүн болсо чаап койсок кандай болот экен? Чапсак болобу азыр? Күндө эле минут турат болуш керек, э? Басыктары жакшы эле, бүгүн такаланса деле эч кандай ташыркап же болбосо бир аксаган жерин көрбөй турабыз. Кой бер. Жаш өспүрүм. Вот, абайлы. Өзүң абайла, сементте абайла. Жакшы экен. Көрдүк эми алдыда да келечекте тарбиясынан карайт. Мына ушундай алдыга умтулган, кажынган, тиштенген аттардан жакшы аттар чыгып алчу эле. Андыктан келип көрүңүздөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейч каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.